Жаратылыш ресурстар экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Ысык көлдүн Григорьевка айылынан Ананьевага чейинки мыйзамсыз балык оолоого каршы рейд өткөрдү. Жалпысынан 1,5 миң чарчы метрлик 15 даана тор жок кылынган. Бул иш-чаранын максаты көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн, балык чарбасын коргоо болуп эсептелет. Буга чейин Садыр Жапаров көл булганып жатканын айтып, торлорун калтырып кеткен браконьерлерди сындаган эле. Президенттин көлдү тазалоого берген тапшырмасынан кийин миңдеген метр тор, 10 миңдеген тонна акыр чекир тазаланган. Былтыр болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги суук түшкөн маалда балыктар урук чачкан учуру болуп жатканына карабай, браконьерлердин мыйзамсыз иш-аракети күчөп жаткандыгын билдирген болчу. Министрлик синтетикалык тор көлгө зыян экендигин эскертет.